Үгіт малында добуш сатып алууга жана маалымат таратууга каршы сунуш даярдалып жатат. Аны Борбордук шайлоо комиссиясы ишке ашырат. Ымыркайлар төрөлгөндө берилүүчү сүйүнчү пулду алуунун шарттары жеңилдейт. Муну өкмөт башчы өзү сунуштады. Эми ушул жана башка жаңылыктарды алда кененирээк студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт малында добуш сатып алууга жана жалган маалымат таратууга каршы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү сунуштоодо. Бул тууралуу БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда билдирди. Шайлдабекова шайлоо мыйзамдарында кемчиликтер бар экенин, талапкерлерди жана партияларды каржылоону ачыктоо жана үгүт иштерин жүргүзүү боюнча да өзгөртүүлөр керек экенин белгиледи. Мамлекет башы Кыргызстандагы соңку президенттик шайлоо таза, мыйзам чегинде өткөнүн айтып, бирок шайлоо процессине акчанын таасири бар экенин кошумчалады. Буга байланыштуу ал шайлоо учурунда бардык талапкерлер үчүн каражатына карабастан бирдей шарт жана мүмкүнчүлүк түзүү максатында шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу керектигин белгиледи. Ымыркай төрөлгөндө сүйүнчү жөлөк пулдарын эсептөө жумушун жеңилдетүү зарыл. Мындай тапшырманы премьер-министр Сапар Исаков атайын жумушчу кеңешменин отурумунда билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев маалымдагандай, сүйүнчү төлөмдөр тутумун оптимизациялоо максатында жарандардан келген арыздардын толук электрондук карым катнашы иштелип жатат. Мындан тышкары өлкөнүн жарандарына сүйүнчү алууга арыздарды кароо баскычтары тууралуу бардык маалыматтар көрсөтүлгөн уюлдук номерге СМС маалымат түрүндө жөнөтүлөт. Учурда бардык райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында сүйүнчү жөлөк пулун алууга арыздар чогултулууда. Кыргызстан Африканын 3 өлкөсү менен бир сапта туруп калды. Кыргыз жарандары үчүн 59 мамлекетке визасыз режими түзүлгөн. Рейтингде ордун Кыргызстан Түндүк Африканын Сенегал, Коту, Ивуар жана Того сыяктуу 3 өлкөсү менен бөлүшкөн. Жарандары визасы жок эле 71 мамлекетке бара алган. Казакстан 65-орунду ээлеген. Тажикстан менен Өзбекстан 81-сапта. Тизменин башында Германия турат. Бул мамлекеттин жарандары 177 өлкөгө визасыз бара алат. Ал эми эң аягында визасы жок болгону 24 өлкөгө каттай алган Афганистан турат. Өткөн сутка ичинде өлкө аймагында 12 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын Ак Өргө конушундагы 2 көп кабаттуу контейнер жана анын ичиндеги жууркан төшөк эмерек сыналгы документтер күйүп кеткен. Өрттүн келип чыгуусуна жаш балдардын от менен болгон шоктугу себеп болгон. Ушундай эле себептен улам Араван районунун октябрь айылында 2 кабаттуу мал сарайдын чатыры жана 2 тонна саман, 2,5 тонна чөп, 12 жүгөрү бакалы менен. Мындан тышкары Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 5, Жалал Абад облусунда 2, Ош облусунда 4 өрт кырсыгы катталган. Ош Баткен Исфана жолун кеңейтүүгө алынган үлүш жерлер элерине толук кайтарыла элек. Актатыр айыл өкмөтүнүн өткөн бөлүгүндө 20 кишинин айдоо аянты сүрүлсө, онуна гана ижарага жер берилген. Калганына башка жактан жер тилкеси берүү убадасы 10 жылдан бери куруу сөз боюнча турат. 2 соттуктан 10 соттукка чейин айдоо аянттарын алдырган жергиликтүүлөрдүн кайрылбаган жери калган жок. Ошентсе да атайын айтылган убададан үмүт үзүшө элек. Алардын үнүн Феруза Аскарбек кызы угуп келген. Камчыбек Хаджаевдин Ош Баткен Исфана жолунун боюнда 30 сотук үлүш жери бар болчу. Анын 10 сотукка жакынын 10 жыл мурда жол үчүн өткөрүп берген. Анткени 2008 жылы эл аралык маанидеги жол кеңейтилип, турак жайлар менен кошо эгин аянттары сүрүлгөн. Ошондо үлүш жерлер үчүн башка аймактан жер берүү убадаланган. Бирок 10 жыл өтсө да жер тилкеден дайын жок. Жер жолго кирип кеткениге бүгүнкү күндө бир 10 жыл болду. 10 жыл аралыгында эч кандай бир өкмөт тараптан жооп болбоду да. Биз баякында эле налогторун төгүп келатабыз. Иш ушул чек арада турганыбызда мындай эске алып бир бугота эч кандай эме жок да. Кайта ошонун ордуна өкмөт бизде эч кандай бир куруу адам менен эле алдап келип атат, чынын айткандачы. Мынтип үлүшүн жол үчүн өткөрүп бергендер жалпы 20. Ар биринен 2 сотуктан 10 сотукка чейин айдоо аянттары стратегиялык маанидеги жол үчүн кайтарылган. Ошондой эле 10 жаранга Орто Оз аймагындагы кайра бөлүштүрүү фондунан жер тилке арзан баада ижарага берилген. Калганы ушул күнгө чейин жер ала албай жүрүшөт. 12 сотук жер тийген, 4 сотугун
жол басып өткен. Сонан бері жер беребиз деп бербейді. 7 өкмөт алмашты. Оны чекежге біз терек эккенлик, ОЗК айтып біз төлө беребиз, башка жерден жер беребиз деп шунтип шуга кадайга жүрөт. Bir 10 жыл болуп калды. Biz чегарага жакын. Үлүш ээлери убадаланган жер тилкелерин кайтара албай, жергиликтүү бийликке көп жолу кайрылышкан. Жыйынтык болбой жолго деп өткөрүлгөн айдоо аянттарынын орду толукталбай келет. Алардын маселесин алдыда жергиликтүү кеңештин сессиясына коюп, чечип беребиз дейт айыл өкмөт башчысы. Кебирлери компенсация алган. Көпчүлүгү алынган эмес. Эми келечекте биз мына сессияга депутаттарга кайрылып, ошол албаган жарандарга башка жерден сунушталып көрөбүз. Эл өкүлдөрүнүн отурумунда үлүш ээлерине кен эмтөө үчүн айыл өкмөттөн жер сунушталат. Азырынча кайсы аймактан жер каралышы анык эмес. Эске салсак, Ош-Баткен Исфана автожолу Ак Татыр айыл өкмөтүнүн 1 чакырымдан ашык аянтын аралап өтөт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Ош шаарында коомдук транспорт эретке келтирилип жатат. Эреже бузган айдоочуларга административдик чара көрүлүп, 12 кичи автобус 1 айга, 17 кичи автобус 10 күнгө жумушунан четтетилди. Ош шаарында 1 ай ичинде жол эрежесин бузган 214 факт катталса, анын 59-у кичи автобустар түзгөн. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, шаар мэри Айтмамат Кадырбаевдин тапшырмасы менен 1 айдан бери шаарда коомдук транспортты эретке келтирүү жана жүргүнчүлөрдү ташууда эрежелерди сактоо боюнча рейд өткөрүлүп жатат. Чүй жана Ош облустук сотторунун ыйгарым укуктары токтоду. Чүй облустук сотунун судьясы Индира Айтбаева жана Ош облустук сотунун судьясы Мамасалы Токтомушевдин ыйгарым укуктары токтотулду. Тийиштүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Судьялардын ыйгарым укуктарын токтотуу Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамдын 27-беренесинин негизинде жүргүзүлдү. Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Сиздер акыркы сааттарга калган кабарлар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман туруңуздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Тойбос Сода маркасы. Торговая марка «Тойбос» – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Тойбос» – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии международным стандартам FSSC 22000. Торговая марка «Тойбос» – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий халал» номер 1 в Кыргызстане. Торговая марка «Тойбос» – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Тойбос» – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии международным стандартам FSSC 22000. Торговая марка «Тойбос» – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий халал» номер 1 в Кыргызстане.